Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биз кайрадан СНТУ долбоорунун алкагындагы подкастыбызды улантабыз. Бүгүнкү эфирибизде биз ошол мурдагыдай эле балдар, ата эне, атанын тарбиядагы орду жөнүндө кеп кылабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Бүгүн биздин конокто Кыргызстан мусулмандар Азирети муфтийнин мурдагы орун басары, бүгүнкү күндөгү Ысык көл облусунун казысы Атабаев Самидин устаз конокто. Устаз, кош келипсиз. Кушубак кылсын, рахмат сиздерге дагы. Атайын убакыт бөлүп Ысык көл жергесинен келгениңизге рахмат. Бүгүн биз сиз менен ушул аталар жөнүндө, атанын бала тарбияладагы орду жөнүндө кеп кылсак деген ойдо чакырдык. Алгач эле ушул өзүңүздөн бир аз баштасак деген ойдо. Канча кызыңыз, канча уулуңуз бар, перзенттериңиз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат, Алла баарыбызга береке, ийгилик, мамлекетибизге тынчтык. Сиз айтып өткөндөй аталарга, ушу балдарына көңүл буруп, тарбия негизги атанын милдети экендигин сезе турган аталардын болушуна дагы мен тилектешмин. Эми мен өзүмдүн үй бүлөмдөн сурап калдыңыз. Менин 6 балам бар. 2 уул, 4 кыз. Азыр чоң уулум дагы Билал Манас университетин бүтүрүп, азыр ошол өзү дагы ошо Демирбанкта иш алып барып атат. Андан кийинки уулубуз Умар, ал дагы азыр бүгүнкү күндө Туркияда Газантеп шаарында университетте окуп атат, архитектурада. Андан кийинки кызыбыз быйыл 11-ди бүттү, Мариям. Ал дагы мектепте да абдан жакшы окуп, тилге аябай кызыгат. Балдардын баары англис тилинде. Билал, Умар, Мариямдар эркин сүйлөшөт. Орус тили өздөрүнүн тили болуп калды, түрк тили, араб тилин да абдан жакшы үйрөнүштү. Ошондой. Андан кийинки кызым Хабиба деп, Мариям кызым да, Хабиба кызым да 30 пара Куранды жаттаган хафиза кыздар. Азыр Хабиба кызым 10-классты окуп атат. Былтыркы 9-класста дагы кызыл күбөлүк менен бүтүрдү. Анан кийинки кызыбыз Халима деп, аябай мындай коомдук иштерде жакшы аралашып, ошондой эле көркөм ыр окууда, телевидениеде ошол нерселерде чыгып, ырларын айтып, мектепти дагы алдыга сүйрөгөнгө умтулуп турат. Андан кийинки кызыбыз 5 жашта, Фатима. Азыр эми ал үйдө, Фатима колубузда. Ушул 2 уул, 4 кызыбыз бар, жалпы 6 балабыз бар. Абдан сонун, устаз. Демек, мен билгенден сиз өзүңүз дагы мындай ыр жазганы, өзүңүз көркөм ырларды окуйсуз. Ушу Фатима кызыңыз демек ушул жагынан сизди тартыптыр да. Эми устаз, ушул кепти улай да биз бүгүн ата энелер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Анан коомчулукта биз билебиз, мындай стереотиптер бар да. Терс бир ой пикирлер бар. Мына ошо кыз жөнүндө, кыз балдардын төрөлүүсү жөнүндө, мисалы үчүн кээ бир эркектерде, кээ бир аталар ушул кыз төрөлгөнүнө мындай өкүнүп же тартынып, уулду болушум керек эле, мен биринчи уулду болсом деген стереотиптер бар да. Ушул боюнча биздин мындай шариятта эмне дейт? Жеке сиздин ата катары, мына 4 кыздын атасы катары сиздин пикириңиз кандай ушул маселеге? Бул кыздар боюнча эми тарыхты алып көрсөк, биз эми ислам тарыхын окуганда адегенде эле ошо пайгамбарыбыз жашаган заман эсибизге түшөт да. Пайгамбарыбыз жашаганда ошол доордо кыздардын укугу тебеленген. Сиз айткандай кыз бала төрөлсө бети чүркөө болуп, элди карай албай, тиктей албай, уялып, керек болсо кээ бир айтууларга караганда өзүнүн кыздарын тирүүлөй алып барып көмүп койгон да учур болгон да. Эми биз бул ислам тарыхында окуп, өтө ушул нерсеге жүрөгүбүз менен катуу кайгырып, ушундай болгон экен деп ойлосок, ал эми ислам мамлекетине же ислам жашаган өлкөлөрдөн, мисалы пайгамбар жашаган өлкөлөрдөн башка жактарды карасак, андан да жаман. Ал эми биз көбүнчө ислам тарыхында ушуну айтып келгендиктен, деген менен башка жактарын карасак, анда да абдан жаман мамиле жасашкан. Ошол себептен пайгамбарыбыз келгенде аял затынын, кыздардын укугун абдан көтөргөн да. Келип, кайсыл бир үйдө 3 кыз төрөлсө, 3 кызды ата эне тарбиялап, эрежеге жеткирип, тарбиялаган болсо, жаннат хак, бейишке кирүүсү мунуку акыйкат деп пайгамбарыбыз алейхисалам айткан да.
Ошондо анан баягы сахабалардан угуп, кыз баланы жаман көрүп төрөлсө уялып жүргөндөр эки кыздуулары бар окшойт да. Эки кыздычы дегенде, эки кызды дагы тарбиялап эрежеге жеткирсе 5ке кирет дегенде арасынан чыгып сураган экен. Бир кызы бар болсочу, бир кызды дагы деп пайгамбарыбыз алейхисалам айткан. Ал эми чындыгында кыз балдар ата энеге, айрыкча атага абдан жакын, атаны абдан жакшы көрөт, ата менен абдан мындай сыр бөлүшүп, сүйлөшүп дегенде атага жакын. Ал эми шариятыбызда дагы кыз балдарга өзгөчө мамиле, өзгөчө жакшылык жасалуусу. Эми эркек бала менен кыз бала экөө бирдей. Бирок кыз балага кандайдыр бир тарбияда болсун, мамиледе болсун. Мен дагы ушул кыздарыбызды, балдарыбызды тарбиялап, жогорку окуу жайларга барып, лекция окуп жүрүп, ушул кыздардын дагы ата энедеги айрыкча үй бүлөдө эркек затынан ата, бир тууган ага, ини, тайке болсун, аба болсун, эркек туугандардан жакшы мамиле көрүүсү өтө зарыл экендигин дагы байкап сездик дагы. Себеби эми көп эл менен учурашабыз, сүйлөшөбүз. Атасы эркек зат үйдөгү, ата, ини, ага дегендер кыз балага өтө жакшы мамиле кылып, белек бербеген, ушундай болсо, ал кыздар атадан, эркек затынан үйдөн белек алган эмес, жакшы сөзүн уккан эмес, жакшы мамилесин көргөн эмес, эртең окууну бүтүп шаарга барса, талаага чыкса, башка эркектердин көңүлү бузук, ою бузук эркектердин кээ бир жакшы мамилесине алданып калат экен да. Себеби атадан же болбосо бир тууган эркек ага иниден белек албаган, жакшылык көрбөгөн, жакшы сөз укпаган көчөдөгү бир балдардан бир жакшы сөз угуп калса, эркек деген ушундай болот турбайбы деп тез алданып калуу коркунучу да бар да. Ал эми үйдө атадан, эркек затынан белек алган, сүйүнгөн, атасынан жакшы мамилесин көргөн кыздар эртеге жанакындай эркектердин мамилеси таасир этпейт да аларга. Аларга эч кандай таасир этпейт. Ошондуктан кыз балдарга дагы мамиледе, кыз балдарга да белек алып берүүдө, алардын көңүлүн көтөрүүдө, алар менен сүйлөшүүдө, алардын ордун таптырууда ата эненин, эркек бир туугандардын, эркек туугандардын мамилеси өтө зарыл. Ошондуктан кыз балдар бул эми биздин мындайча айтканда бейишибиз. Ал эми кайсыл үйдө мындайча айтканда кыз бала, бир кыз бала 3 эркектин бейишке кирүүсүнө себеп болот дейт. Бир кыз бала 3 эркектин. Ал кайсы? Пайгамбарыбыз айткандай, кайсыл үйдө кыз төрөлсө, кызды тарбиялап эрежеге жеткирсе, ата энеге, атага жаннатка кирүү укугуна ээ болот деп атат. Бир. Экинчиси, ошол кыз эртең эрежеге жетип турмушка чыкса, турмушка чыкканда эркек жакшы аялга үйлөнсө, ыйманы толукталат дейт. Ошол аялына жакшы мамиле кылып, жакшы карагандыгы үчүн күйөөсү дагы жаннатка кирүү укугуна ээ болот. Ал эми ошол кыз уул төрөгөн болсо, ошол уулу апасын сыйлап, анын кызматын кылса, бейиш энелердин кадамынын астында деп, ал бала апасын урматтагандыгы үчүн дагы бейишке кирүү укугуна ээ болот. Ошондо бир эле кыз 3 эркекти бейишке алып кире турган, ушундай Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген бир бакыт да, бул Аллах Таала берген неамат экен. Устаз, демек, учурдан пайдаланып биз болочоктогу аталарга, кыз күтүп аткан аталарга да кайрылсак болот экен. Демек, урматтуу аталар, эгер сиз кыз перзент күтүп атсаңыз, демек сиз аны мындай кубануу менен, сүйүнүч менен тосуп алыш керек. Сөзсүз түрдө, сөзсүз. Кыз бала төрөлсө, үй бүлөдө бир мындай только бонустар пайда болот экен да. Сооптор, жакшылыктар, береке, мээрим, сүйүү кыз бала келген үйдө. Эми устаз, кийинки мындай аталарда, мындай биздин коомчулукта айтат да, мисалы үчүн мугалимдер, мектептерге барсак айтат, аталар, ата энелер чогулушуна такыр качпайт дейт да. Өмүрүндө атасын көргөн эмесмин деп айткан мугалимдер бар да, бир окуучусун. Же болбосо кээ бир учурларда айтат, мындай биз ушундай адамдарды көрдүк. Баланы тарбиялаш бул мындай бизде баягы коомдо ар кандай адамдар бар да. Бул аялдын милдети. Мен акча таап келишим керек, мен рызкы таап келишим керек. Аял киши бул баланы багыш керек. Үйдө ошону тарбиялап, кийинтип, менин ишим ушул эртеден кечке алардын баягы кийимине, тамак ашына кам көрүш, бул менин вазифам деген түшүнүктөр бар да. Ушул жерде сиздин пикириңиз кандай? Бул өзү биздин шарият эмне дейт? Сиздин да жеке ошо диний алым катары, өзүңүз жөнөкөй бир 6 баланын атасы катары пикириңиз кандай? Деги эле адамзат жашоосунун, адамзат пендесинин жашоосунда атанын ролу өтө чоң. Анын ордун
эч ким тартып ала да албайт, аны жокко чыгара да албайт. Ошол ата энени бала өзү да тандап ала албайт. Аны Аллах Таалам тандап бергендиктен өтө баалуу. Эми ата аска зоо, эне оргуган булак. Бала экөөнө тең шамчырак деп ата бабаларыбыз бекеринен айтпаган болсо керек. Атанын орду өтө чоң. Эми бул жерде ата ошону менен бирге биз азыр тарбия маанисинде сүйлөшүп атпайбызбы? Бизде бир туура эмес түшүнүк бар. Себеби биз тарбия жагында камкордук менен, багуу менен тарбияны экөөнү эки бөлүп карай албай түшүнбөй атабыз да. Биз эми тарбияга көбүнчө эле ичиндирүү, кийиндирүү, жедирүү, үй менен камсыз кылуу, кийим кечек менен, унаа менен камсыз кылууну биз тарбия деп ойлоп калдык да. Бул араб тилинде риаят деп аталат. Ал эми берки тарбия деп аталат да. Экөө эки бөлөк нерсе. Туура бул дагы Аллах Таалам Кур'анда айткан: "Ва алал маулуди лаху ризкухунна ва кисватухунна бил ма'руф" деп. Аллах Таалам Кур'анда айтты Бакара сүрөсүндө. Ал эми бала төрөлгөндө, кызбы, эркекпи, бала төрөлгөндө атанын мойнунда дейт. Аны ичиндирүү, кийиндирүү, багуу бүт, анын ичинде тарбиясы бүт атанын мойнунда экендигин Кур'ан айтканда, Имам Азам рахматуллахи алейхи бул Кур'анды окуп туруп, тек ата менен болот экен деп өкүм чыгарганда. Тек ата менен болот турбайбы деген Кур'андан алып өкүм чыгарылган шариятыбызда эрежелер бар да. Ошондуктан бул ата көбүнчө сиз айткандай мен багышым керек, акча таап келишим керек. Бул милдет. Мойнунда оны табыш сөзсүз милдет. Кыяматта жооп берет. Кааласа табыш керек. Экинчи дагы милдет тарбия турат. Балага тарбия бериш керек. Эми ушул тарбия кылганда биз жана айтып өткөндө риаят менен тарбиянын айырмасын билбей эле багыш, көрүш, ичириш, жедиришти гана ойлоп калдык да. Ал эми риаят бөлөк нерсе, тарбия бөлөк нерсе экен. Эми тарбияда биздин ислам китептеринде 5 нерсени милдет кылып айткан. 5 нерсени. Алардын бирисин ала турган болсок, канаат дейт. Баланы канааттандыруу. Баланы эмне өз билишибиз керек да, эмне менен мындай болуп турганда, бирдекени канааттандырып, көңүлү ток болуп калат го. Ошону жакшы нерсе менен канааттандыра турган нерсени балага үйрөтүшүбүз керек экен. Канааттандырыш керек да. Экинчисин айтты, ихтимам деп койду. Көңүл. Бала эмнеге көңүл бурат? Бала кайсыл нерсеге көбүрөөк көңүл бурат? Ошону ата билип туруп, балдарын, кыздарын ушу көңүл буруп аткан нерсесинин жакшылык жака буруш керек. Ол бала эми көңүл бурганда артеке бура бериши мүмкүн да, жаман нерсеге. Ал эми ошону ата байкап, балдарын жакшы нерсеге көңүл бурууга үйрөтүш керек да. Андан кийинки атанын дагы милдети махарат деп коет, шык, жөндөм. Ошол шык жөндөмдөрдү жакшы жака буруп, жакшы жака жөндөндүрүш керек, шыктандырышыбыз керек да. Үйрөтүшүбүз керек. Мындай жерне кесип үйрөтүшүбүз керек. Шыгын карап билебиз да баланы. Ата деген мындай баланы басып жүрөт, артасынан карайсың, алдынан карайсың, өңүнө карайсың, түсүнө карайсың, жүрүм турумуна мындай ата болсоң акылдуу бол, эне болсоң мээримдүү бол деп ата бабаларыбыз айткан макалдардай, ата акылдуу болуп карайт. Жүрүмү кандай кетип атат? Көңүл буруусу, канааты кандай болуп атат? Ушулардын баардыгын карап, ошо баланы туура жолго буруп турганга кичинекейинде болот. Калыптангандан кийин болбойт да. Андан үчүнчүсү махарат дедик, шык, жөндөм. Андан кийинкиси алакат. Мамиле. Алакаттар, алака бар го бизде да алака. Ошо мамилени биз карашыбыз керек. Эң биринчи мамиле өзүнүн жараткан Кудайы менен кандай мамиле кылып атат? Ал карашыбыз керек. Пайгамбары менен болгон мамилесин карашыбыз керек. Ата энеси менен болгон мамилесин карашыбыз керек. Бир туугандары менен болгон мамилесин оңдоп карашыбыз керек. Туугандары менен, кошуналары менен, коңшулары менен болгон мамилесин карашыбыз керек. Ал балдардын. Ошондой эле колунда жок, кедей кембагалдар менен болгон мамилеси, үй бүлөсүнө болгон, аялына болгон мамиле кандай болуш керек? Коом менен болгон мамиле, жаратылыш
жан жаныбарлары менен болгон мамиле, алакат бул чоң тема. Ошолорду карашыбыз керек да. Жан жаныбарга кандай мамиле кылат, жаратылышыбызга кандай, тазалыгына, кийимине кандай. Кийим дагы шариаттагы орду чоң нерсе. Бүт алакат дегенде бүт байланыш ким менен болсун. Колунда бары, чоңу, кичинеси, улуусу, аксакалы, жашы, аялы бүт бардыгына болгон мамилени карашыбыз керек. Андан кийинкиси кудват деп коюптур, кумир. Кумир тутканы. Бала кимди кумир тутту. Ошону карайбыз биз. Карап сүйлөшөбүз, балага суроо беребиз, сүйлөшөбүз, кызыгып атканын карайбыз, кумирин карайбыз. Кумири ким болуп атат? Жаман, бузуку, баңги, да Кудай сактасын, жанакындай бузукуларбы? Же кумир тутканы пайгамбарбы, сахабаларбы, улуу адамдарбы? Буга сөзсүз түрдө биз көңүл бурушубуз керек да. Ал эми буларды кантип өзгөртөбүз? Өзгөртүүдө дагы атанын ролу, туура эненин ролу атага караганда тарбияда чында көбүрөөк. Эми ата баягы биз камкордук, аят жагы дагы мойнубузда болгондуктан анча таап келем деп көчөдө, сыртта, алыста жүрүп калабыз да. Энен да. Бирок ошону менен тарбия ата кутулду деген сөз эмес. Мойнунда милдет алып келип, ошону тарбия аларды өзгөртүүдө кандай болот десе, эң жакшы, эффективдүү пайда берген бул окуя экен. Тарихи сон окуяларды балдарга отургузуп айтып берүү. Бир дасторкондо чогулуп. Эми мен деле өзүм бай балдар тарбиялап атканда атам элестетем да. Атам бизди кандай тарбиялайт эле, кандай кылат эле. Кечинде сөзсүз түрдө бир дасторконго баарыбызды чогултат. Келип отурабыз, анан калимабызды карайт, сөзүбүздү, жүрүм турумубузду карайт. Мен ошол нерсе эч эсимен кетпейт да. Атабыз ушуга чейин айтат эле да, балдарым, эшикте биздин коробузга коңшулардын тоогу келип тууп койсо, жумурткасын, тукумун биз билбей алып жеп албайлы. Эгер билип калсаңар, ошону өзүнө апарып бергиле акысы депчи. Ушуга чейин айтат эле да. Анан мен кээде ойлоном да, атам мага ушундай тарбия берсе бизге. Мен бир туугандарды отургузуп алып, биз балдарга ошону берип атабызбы, жокпу деп өзүмө суроо берем да. Атадан келаткан салт, сана, насил, нарк биз берип атабызбы, жокпу? Ошондуктан биз балдардын немесинде ата камкор эле болуп токтолуп, анын ичкен жегенин, кийим кечесин гана камсы кылып багуу менен гана алек болбойт. Тарбия менен, тарбия багууга караганда дагы маанилүүрөөк болуп эсептелинет да. Ошондуктан атанын орду үй бүлөдө, бала тарбиясында өтө чоң, өтө жогору. Буну ар бир ата өзү билиш керек. Апага таштап койбошубуз керек. Апанын өзүнүн мээрими, өзүнүн тарбиясы бар. Жана айтып өткөндөй, ата болсоң акылдуу бол, эне болсоң мээримдүү бол дейт да. Демек, биздин шарияттагы, мында жада калса, баланы тарбиялоодо атасы баласынын кумирине чейин билиш керек экен да. Өтө маанилүү. Мен бүгүн аябай таасирленип турам мындай нерселердин да бардыгын. Анан атаңыз жөнүндө ата тарбиясы боюнча да кеп кылайын деген, бирок аябай сонун окуяны айтып бердиңиз. Бир эле ошол бала кезиңиздеги ошол жанагы бир жумурткадан, кошунанын тоогунун жумурткасынан дагы мындай албай адал кылып, ошону өз ээсине кайтарып бер деген тарбиясы, демек аталардын тарбиясынын канчалык деңгээлде таасирдүү экенинен кеп берет да. Мына сиз бала кезиңиздеги уккан атаңыздын осуяты, тарбиясы бүгүнкү күнгө чейин эми таасир эдет. Эми устаз, бүгүн биз аталар жөнүндө кеп кылгандан кийин эми сиз да атасыз. Анан сизге бир канча блиц кыска суроолорубуз бар. Мындай сизди текшерип көрөлү деп атабыз дебеймби? Биринчи эле блиц сурообуз бул акыркы жолу балдарыңызга мен сени жакшы көрөм деп качан айттыңыз эле? Канчалык көп айтасыз? Менин бүгүн мисалы Ошто студияда отурсак, 2 күн болду. Мен балдарым менен бул жака жөнөп атканда, кечинде баарын чогуу отургузуп, бир дасторкондо атамдай кылып, анан кызымдан сурап гана адабий китептен кайсы китепти окуп бүттүң, кайсыны баштадың? Анан ошол жөнүндө сүйлөшүп, анан баягы кызымдын окуп аткан китептерин көрүп, мактап, азамат, ушу кызым сен алтын кызымсың да, сен келечегимде менин ушундай бир аброюмсуң да деп, мен сени жакшы көрөм деп ал кызым айтып, анан тиги кызымдын англисчесин сурап, кандай деңгээлде билип калдың деп, анан чоң уулум менен кичине сүйлөштүрүп көрүп, экөөнү араб тили кандай болду деп, өзүм араб тили менен сүйлөшүп көрүп, анан чоң баламдын азыр кайсы биздин кыргыздын адабий китептеринен окуду.
мисалы маркумдар үнү же болбосо көчмөндөр кагылышы же болбосо бирөөсү ошол Алыкул Осмоновдун жолбарс териси жамынган Баатыр деген китептерди өзүм алып келип үйгө коюп, Каар заман, Сынган кылыч дагы ушу атап китептерибизди алып келип коебуз да ошолордун сен кайсысын окуп атасың, эми кичинекейлерге өзүнө жараша кичинекей китептер деп ошондо айтып кыздарымы неме кылып силерди жакшы көрөм кыздарым деп бул жака чыгып атканда айтып келгенбиз. Эми бул үйүбүздө Кудайга шүгүр дайым эле колдонуп адатка айланган көрүнүш. Сонун. Устаз, анда кийинки суроого берели. Эми бул биз жанагы үй долбоорунун алкагында биз мугалимдер, ата энелер, окуучулар менен иштешип атабыз да. Анан кийин бизге мугалимдер айтып атат да. Ошо аталар чогулушка келбейт. Бир бала бар, мен ушул мисалы үчүн 7-8 класс болуп калса, ошол 7 жыл, 8 жыл аралыгында бир ата энелер чогулушунда атасын көргөн эмесмин депчи. Анан эми сиз да бир сынап көрөлү. Акыркы жолу качан ата энелер чогулушуна бардыңыз эле? Мен ата энелер чогулушунда Мырзакеде кыздарым балдарым окуп атканда ошол жерде дагы өтө көп, чынын айтайын, баягы биз иш менен болуп өтө көп катыша албасам да 2-3 жолу ал жерде балдарымдын чогулушуна катышканмын. Чоң балам Кут билимде окуп атканда ал жерде барып катышканмын. Келинчегибиз экөөбүз барып катышканбыз. Ушинтип балдарга эми чындыгында өтө көп ар бир чогулушуна катыша албасак дагы мен өзүм ата катары барып катышып балдарымды угуп келген учурларым бар. Анан эми мен иш менен диний кызмат менен көп бошобой калгандыктан көбүнчө келинчегимди да жөнөтүп турам, чогулуштан калбайбыз Кудайым буйрса. Жакшы устаз. Сиздин азыркы бизде коомчулукта мындай ар кандай стереотиптер бар да. Биз чын тилекке каршы ушу стереотиптердин заманында да жашап атабыз. Тилекке каршы баягы бирөө эмне дейт, эл эмне дейт, тигил мындай экен, андай экен деген. Анан баягы биздин дин кызматкерлери, молдолор же болбосо дагы бирөөлөр мындай дин менен гана чектелген, алар китеп окубайт, алар бир эле ошол жана медресе, мечит эле дей берет деген. Сиздин азыр жоопторуңузду мен таң калып турам. Мен мисалы үчүн ошол эле Сынган кылычты окуган, казыларды же болбосо жанагы жолборс терисин жамылган Баатыр деген китептерди окуган дин кызматкерлерин көрүп аябай таасирленип турам. Демек ата балага тарбия бериш үчүн демек өзүндө да бир нерсе болуш керек турбайбы? Атада илим, атада мындай жан дүйнө кенен болмой сайын балага мээрим, тарбия берүү бул оор нерсе экен деп тыйына калса болот экен да. Анан эми мына учурдан дагы бир суроо биз акыркы күндөрү социалдык тармактарды көрүп атабыз да. Аталардын кече жакында бир үрөй учурган окуя болду. Мисалы үчүн өзүнүн өмүрлүк жубайы менен уруша кетип, анан өзүнүн баласын жазалап атыптыр да. Ошо апасы менен урушкандыгы үчүн ал ачуусуну кичинекей ошол 4-5 жашар баладан чыгарып, анан аябай ур токмокко алып, аны баягы анан ушундай учурларды көрүп атабыз. Биз мына коомдо иштейбиз, эл менен иштейбиз. Атасы үйүнө келгенде мындай коркуп жашаган балдар бар экен да. Мындай нариштелер бар экен. Ата келгенде үйдө мындай үн чыгара албай, эмне жөнүндө сүйлөсөм экен деп ойлонуп калгандар бар экен да. Анан көрүп, баягы балдарды көрүп жүрөгүң ооруйт да. Ошондуктан мындай сизге кийинки мындай адам катары деле да, инсан катары суроо, сиздин ошо диний алым катары суроо. Ушул балага мээрим, ата мээримди кандай бериш керек? Бала үйдө кандай мээрим менен чоңоюш керек? Өзгөчө бир ата мээрими кандай болуш керек? Эң жакшы суроо болду. Бул айтарым, эми пайгамбарыбыздын бир хадисин дагы айтып өткүм келип турат. Андан мурун бир нерсени айтып коеюн. Бул ата эне деген мындайча айтканда балдардын тарбиясында аларга мындай көрсөтүп берип аткан тамсилчи же болбосо атайын бир аткаруучу десек дагы жаңылбайбыз да. Себеби балдар көрүп турат да. Ошон үчүн биз үйдө сөзсүз түрдө биринчиден аялыбыз менен жакшы мамиледе, аны урмат, сый, ага белек алып берип аткан бүт баарын көрүп, алар бизди көрүш керек да. Биз аткаруучубуз. Жүрүмүбүз, Персонаждар. отурганыбыз, турганыбыз, сүйлөгөнүбүз, жана китепте айтып атам, келип окугула деп өзүм эчтеке окубасам. Балдарым мен китеп окуп атканымды көрбөсө, аларда кызык болбойт да. Качан атасын көрүп, апасын көрүп, алардын окуп атканын көрүп кызыгат да. Биз актер болушубуз керек. Эми баягы мээрим төгүү боюнча пайгамбарыбыз алейхисаламга Акра ибн Хабис деген адам келди. Келип айтып калды. Пайгамбарыбыз алейхисалам Хасан небереси Хасанды кучактап өпкөнүн көрдү да. Өпкөнүн көрүп, пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулалла, мен 10 балам бар" деди. "Ич өппөйм" деди.
өппөйм дегенде пайгамбарыбыз тиге капалуу тиктеп, анан пайгамбарыбыз алейхисалам айтты: "Мен ла ярхам, ла юрхам" dedi. Kim бирөөлөргө райым кылып мээрим төкпөсө, ал дагы өзү райым көрбөйт, мээрим көрбөйт dedi. Бул анын райым көрбөшү, мээрим көрбөшү Алла адам көрбөйт да. Бул мээримдүүлүк өтө бир балдарга биз мээрим төгүп, алардын көңүлүн көтөрүп, карап туруп, туура баягы жерде кээ бир учурда бала ашыкча болуп эле тил албай эле чектен чыгып кетип атса урушуп коюшубуз мүмкүн да. Аны мүмкүн болсо урушпай, жакшы тарбиялаганга аракет кылабыз. Мына пайгамбарыбыздын сахабаларынан колунда жүр 11 жыл бирге жашадым. Бир да жолу сен мындай кылып койдуң, тигиндей кылып койдуң, жемелеген укпадым дейт. Анча-мынча кемчилик кетирип алса, пайгамбарыбызга унчукпагандан өзү уялып калат экен да. Ийди оңдолуп кете берет. Пайгамбар ушунчалык өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн жоро жолдошторуна, сахабаларына абдан мээримдүү болгон. Аллах таалам Кур'анда да аны сыпаттаган. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Фабима рахматин миналлахи линта лахум ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Садақаллаху алазим. Бұл аятта Аллах таалам айтат пайгамбарыбызга: сен Аллахтын рахматы менен тегерегиңдегилерге аябай мээримдүү, жакшы болдуң, жумшак мүнөз менен мамиле кылдың. Эгер сен катуу жүрөк, орой мамилелүү болгонуңда тегерегиңдегилерден эч ким калбай тарап кетмек дейт да. Ал эми балдар үйгө келгенде атаны сүйүнүш керек. Атаны көргөндө туура ата деген бир орду бар. Бир эме уялып тартына турган жерлери да болуш керек. Ошону менен тартынып коркуу бөлөк, тартынуу бөлөк, ыйба кылуу бөлөк. Ал эми атаны көргөндө ата деген бакы кыргыз наркында атанын орду абдан бийик кыргыз наркында. Ошондуктан ата бул үйдө ата үй бүлөнүн тирөөчү. Ошондой эле тарбия, насил тарбиянын дагы ээси ата да. Ошол себептен атаны көргөндө тарбиячы катары, жол көргөзгүч катары, мээримдүү катары, эркелетүүчү катары балдарыбыз ата эне келгенде сүйүнүп, ошондой сезим болуш керек да. Атага жакын болуп, ата биз айткандай ар бир ине жибине чейин кыяматта жоопкербиз да. Пайгамбарыбыз алейхисалам да айтты го өзүнүн хадисинде: "Ма нахала валидун валадан ахсана мин хусни хулқин." Эч бир ата эне өзүнүн перзентине адеп ахлактан дагы, адептүүлүктөн, ахлактуулуктан дагы чоң мурас белек калтыра албайт дейт. Атадан балага калган эң чоң мурас бул некен? Адеп, ахлак, тарбия, жакшы мамиле. Ушулар атаны көргөндөн кийин, алар да коомдо атасын көргөндөн кийин аялына жакшы мамиле кылып атат, бир туугандарына, кыздарына, мен да ушундай болот экенмин деп, алар да дагы ушул бизде деле айтат го, бала уядан эмнени көрсө, балапан уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат дегендей, алар уяда азыр. Бизди көрүп туруп атат да, биз билинбейбиз, билбеген менен алар карап атат. Атанын кылганын кылат, апанын кылганын кылат. Ошондуктан биз аларга аткарып берүүчү да катары өзүбүздү сезишибиз керек да үйдө жүргөндө. Мен да үйгө келгенде карап жүрүмүм, турумум, сыртка чыкканда, жумушка барганда, Кудайга шүгүр инсан катары сырттан чамча бир капачылык болуп калышы мүмкүн, иште болуп калышы мүмкүн, жетишпес. Ошол капа менен, ошол кайгыруу менен үйгө эч качан басып келбейм да. Распы аны көчөдөн таштап, үйгө жакырап: "Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, ой кыздарым" деп эркелетип киресиң да. Ошондой өзүңө жакын тартып, аларды тарбия өтө маанилүү. Ошондуктан ата эне аларга мээримдүү болуш керек. Дагы бир окуяда айтылгандай, Умар радыйаллаху анху дагы эмне болду? Умар радыйаллаху анху дагы бир адамга буйрук чыгарды, амир кылып бир шаарга. Анан келип өзүнүн баласын өбүп атканын, кичинекейлерди эркелетип атканын көрүп: "Я амирул муъминин, сиз да ушундай бир эркелетесизби, өбөсүзбү? Мен таптакыр андай кылбайм" дегенде, карап туруп анан кийин деди: "Апке буйрукту" деди. "Сен балдарга мээрим төкпөсөң, элге кандай мээрим төкмөк элең? Сен туура эмес шайлап алып буйругун алып туруп жыртып салган экен да. Буйругу чыккан, анын колунда турган буйрукту алып туруп жыртып салган да. Ошондуктан биз балдарга сөзсүз түрдө мээрим төгүп, кыздарыбызга, балдарыбызга ар бирин карап өзүнө жараша, жана биз айткандай кумири, мамилеси, алакасы, анын канаат ала турганы, чеберчилиги, шыгынан бери, жөндөмүнөн бери биз карап турушубуз керек. Ата болсоң акылдуу бол дейт да. Мына азыр бизди буюрса биздин бул подкастты мен ойлойм ушу Кыргызстандагы миңдеген, балки миллиондогон адамдар көрөт. Анан эми биз өз көзүбүз менен көргөн окуялар бар да, ушундай аталардын кээ бир, эми бардыгы эмес албетте, кээ бир учурларда болот. Ушул аталарга сизден бир
мындай кайрылуу айтсаңыз деген бир пикир да. Мисалы үчүн ошондой азыр айтпадыңызбы, үй бүлөгө келгенде үйдөгү жумуштагы көйгөйлөрдү таштап келем, жумуштагы каарымды таштап келем деп атпайсызбы? Мээрим менен, учурашуу менен, жылмаюу менен келем депчи. Анан ушу жанагындай эле үйдө атасы келгенде үй жымжырт болуп, атаң келатат, унчукпа, сүйлөбө деген үй бүлөлөр дагы жок эмес да. Ошол аталарга бир кебиңиз болсо айтсаңыз деген да. Биринчиден, урматтуу аталар, биз Аллах Таала тарабынан берилген перзенттерди Кудайдын неаматы, берекеси, Кудайдын бизге бактысы деп билип, анын үстүндөгү жоопкерчилигибизди дагы сезе билишибиз керек. Дагы кайталап өтөм. Биз көбүнчө багуу, ичирүү, жедирүү, кийинтирүү, камсыз кылууну гана тарбия деп түшүнүп калгандарыбыз бар. Бул жетиштүү эмес, тарбия бөлөк нерсе, риаят, камкордук, аны ичиндирүү, кийиндирүү бул бөлөк нерсе. Ошондуктан аны менен биз чектелип калбастан тарбияны дагы, балдарыбыздын тарбиясын дагы колго алып, пайгамбарыбыз алейхисалам айткандай, пайгамбарыбыз алейхисалам айтты, ушул 3 ишти дайым аткарып жүргөн болсо, Аллах Таалам аларды өз кепилдигине алат деди. Алардын бирөөсү эмне экен? Мен дахала байтаху бисаламин фахуа даминун алаллах. Ким өзүнүн үйүнө ассаламу алейкум деп салам айтып кирсе, ошол үйдү Аллах Таалам өзү кепилдик алат экен. Жашоосун, жакшылыгын, бардыгын. Ошондуктан биз эшиктен сырттан киргенде, көчөдөгү сырттагы кайгыбыз, капабыз, таарынычыбыз, сырттагы нерсе үйгө кирбеш керек. Үйгө дайым жарык жүз менен, жылмаюу менен, анан салам дагы бекеринен эмес. Дайым айтып келем, салам бергенде дагы ассаламу алейкум деген адам тиши көрүнөт. Жылмаюу болот. Жылмаюу да садака. Ошо жылмаюу, садака эң биринчи үй бүлөдөн башталышы керек. Ошол ал эми үйгө киргенде ассаламу алейкум дегенде тишибиз көрүнөт, атанын сырттан жылмайып, жакшы маанайда келгенин балдар көрөт, үйдө шаңга бөлөнөт, келинчегибиз сүйүнөт, үй шаңга бөлөнөт. Эч качан салам айткан адамда капалуу акыбалда салам айта албайт экен. Ошондо чыкпайт экен да. Сөзсүз түрдө ол салам айтыш менен жылмаюу пайда болот экен дагы. Ошондой кирип, балдарыбыздын, кыздарыбыздын окуусунда, жүрүмүндө, турумунда, кийиминде, тазалыгында, берешендигинде үйрөтөбүз. Берешем. Мен да балдарым эриштип алып туруп барып, кээде өзүм чогуу алып чыгып, кыйналган муктаж жерлерге атайлап балдарым, кыздарым бердиртип, же бир жерден көрүп калсам, мен тыйын берип чуркап барып, аксакалдарды көрүп калсам, тыйын берип ата алып ал. Мен өзүм аркада көрүнбөйтсө, ошондой бир тарбияга балдарыбыз бүгүнкү күндө муктаж. Ата бабаларыбыз бизге берген тарбияны биз да аманат катары балдарыбызга берип өтөлү деген ойдомун. Демек, биз аталарга мындай багуу менен тарбияны сөзсүз түрдө мындай ажыратып, тарбияга көңүл бурууга, аталардын миссиясы бул бир гана багуу эмес, ошол эле учурда таалим, тарбия, адеп ахлакты өзүнүн жүрүм туруму менен көрсөтүү экендигин далилдей алат экенбиз да, мындай далилдешибиз керек экен, жеткиришибиз керек экен да. Уста сиз мына азыркы кептериңизден кийин көп аталарга кыйын болуп калат окшойт деп калдым да. Биз кайрадан баягы мектеп программасынан баштап көп китептерди окуп, биздин мамлекет түптөгөн инсандар жөнүндө окуп, жаңы китептерди окуп, анан өзүбүз ошол китептерди сиңирип, анан балдарыбызга айтышыбыз керек экен да, көрсөчү, ата өзү билбесе балдарына чыкпайт экен. Анан азыр сизди көрүп таң калдым эми, баягы сизди бүгүн эфирге чакырганыбыз да өтө туура болуптур деп ойлодум. Себеби бүгүнкү бул эфирди көргөн, бул биздин подкастты көргөн аталар дагы менимче таасирленсе керек деп ойлойм да. Себеби өзү китеп окубай, өзү билим албай, өзү адеп ахлагы түз болмойн, өзүнүн балдарына ал китептер жөнүндө, адеп ахлак жөнүндө айтыш кыйын экен да, демекчи. Демек ата бул бир эле багуучу эмес, бала ата баягы билим берүүчү, адеп ахлак берүүчү экен да. Ошо сиз айткандай жанагы жүрүм турумунан көрүп, баягы кадам изинен, анын айткан сөзүнөн, кулук мүнөзүнөн бала тарбияланат экен демекчи. Ошондуктан сиз эми аябай чоң планка коюп койдуңуз да биздин аталаргачы. Менимче эми сизге артыңыздан баягы сиздин жолуңузду жолдогону көп аталар көрүп аракет кылышат деп ойлойм. Анан ошо акыркы жыйынтыктардан алдын ошо кыздардын билими жөнүндө да кеп айтсаңыз да. Бизде байкап атабыз да, мисалы үчүн кыздар окубай калып атат кээ бир жерлердечи. Мисалы үчүн кыз бала шаарга чыкса болбойт, тигиндей кылса болбойт деген
чектөөлөр бар да. Ошолорго аталарга кайрылуу жасаганча бир ушул жөнүндө кеп айтып койсоңуз да. Бул мен жакында Туркияга барып келдим. Ушул маалымат чын айтайын, менде жок эле. Жакында Туркиядан угуп келдим. Биздин Орто Азиядан чыккан Фатима эне болгон экен. Өтө билимдүү болгон экен. Анан турмушка чыккан жолдошу дагы өтө аалым болгон. Анан ол аалым фатва чыгарат, өкүм чыгарат экен да. Ошол фатва өкүмдү башка ошол жашаган доордо окуганда астында аялынын колу болбосо, ал өтө мааниге ээ болбой калчу экен да. Себеби аялы ошо жолдошунан да билимдүү болуп, бүтүн дүйнө эл таанып, анан тастыктап, анан ошонун фатвасы, ошол аалымдын фатвасында түбүндө аялынын да колу болсо, аялы да кошо карашкан экен деп ишеним пайда болгон экен да. Ушунчалык даражада болгон да. Ошондуктан биз кыздарды билимдүү кылышыбыз керек. Кыздар, биз жана эле айтып өтүп атпайбызбы, эркектер тарбияда милдеттүү болсо дагы балдарды багам деп, камкордук кылам деп, таап келем деп көбүнчө сыртта жүрүп калып атат. Эртең менен жумушка кетет, кеч келет дегендей, командировка кетет, ошондой эле соода саттык кылат, бизнес кылат иштеп. Ошондой учурда эне өзү билбесе, энеде билим жок болсо, кантип пайгамбарыбыз бекер айтпаган да, илим талап кылуу аялга да, эркекке дагы бирдей фарз экен. Аял дагы билимдүү болуш керек. Оң келсе, эркектен дагы жогору билимдүү болуп турса үйдө, бул балдар үчүн жакшы да. Анан дагы бирдекени айткым келип калды. Эми биз кумир жөнүндө сүйлөп атабыз, эми пайгамбарыбыз эң жогорку кумир өзү пайгамбарыбыз болот да. Анан биз балдарыбыз кумир тутканда башкаларды көрүп, ушу атасын көрсө жакшы болот эле дейм да. Атасын кумир тутсачы, мен атамдай болсом, атамдай билимдүү болсом, атамдай насаатчы болсом, атамдай жүрүм турумдуу болсом, атамдай таза болсом, атамдай алдабаган чынчыл болсом, атамдай сабыр, атасы кумир болуш керек деп ойлойм да. Ал эми жалпы маалыматты динден биз жүрүм турумду пайгамбарыбыздан алабыз. Пайгамбарыбыздан үйрөнгөн катары атаны да кумир тутса эң сонун бактылуу үй бүлө болот деген ойдомун да. Демек, бизде өтө чоң мындай жүк бар экен желкебизде, устаз. Мына мисалы аябай сонун айттыңыз. Чындыгында азыр көп адамдардан сурасаң, көп балдардан сурасаң, кумирлери башка, алыста, Европа өлкөлөрүндө же бир мындай кол жеткис кумирлер да. Анан чындыгында баягы балким бул балдар да түшүнсө болсо керек деп ойлойм. Балким ошол сиз айткан азыркы адеп ахлак, үлгү, билим, кеңпейилдүүлүк, даанышмандык, мээримди биз аталар толук бере албагандыктан, биз таасирленбегендиктен балким биз алардын кумири боло албай аткандырбыз да. Ошондуктан аябай сонун сөз айттыңыз. Биз демек ушундай ата болуш керек экен. Аталар балдары башка кумирлерге суктанууга мындай вариант калбай калыш керек экен да, башкача айтканда, Атасы карасаң ошол эле Криштиано Роналдо дагы, ошол эле жанагы бир белгилүү киноактер дагы, белгилүү ырчы дагы, белгилүү жазуучу дагы асыл сапаттар эгер атасында болсо, демек аларды кумир тутууга бир мындай муктаждык калбайт экен да. Ата кумир болот экен. Ата ошонун баарын бериш керек да. Бардыгын балдарга бериш керек. Жана хадисте да бекер айтпадык да, өзүнүн баласына адеп ахлактан, атадан калган эң чоң мурас белек, адеп, ахлак, жүрүм, турум, ушул адам менен жашап кетүүдө, коомдо орду экен да. Жер, үй, квартира. Жок, олор башка нерселер. Эң чоң нерсе мурас, белек, атадан калган таалим, тарбия, билим да. Ошондуктан кыздар дагы билимдүү болсун, балдарыбыз дагы билимдүү болсун. Аларды кыяматка барганда дагы хадистерде айтылат. Ата энеден эң биринчи сурала турган суроо, оор суроолордун бири, балдарыңарды кандай тарбияладыңар деген суроо бар. Кыяматта балдарыңарды кандай тарбияладыңар деген суроо болот да. Демек, бул дүйнөдө жанагы ата энелер чогулушу, мугалимдердин сурагы, мугалимдердин суранычынан дагы маанилүүрөөк, демек, мындай эме жоопкерчилик бар турбайбы аталарда. Демек, ошондуктан бүгүнкү мындай подкастыбыздын маңызы аябай маанилүү болду. Сиз өтө сонун аталарга багыттарды айттыңыз, кеңештерди айттыңыз. Учурдан пайдаланып ушул подкастка келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн мына тушоо кесүү болду бул подкасттын. Мен ойлойм бул подкаст берекелүү болот. Сиздин ошо аталарга айткан ар бир сөзүңүз, сиз айткан аталар сиздин сөзүңүздөн кийин пайда болот деп ойлойм. Мен жеке өзүм дагы сиздин сөздөрүңүздөн аябай таасирлендим. Мен өзүм дагы ушул бүгүндөн баштап ушу өзүмдүн үстүмөн иштеп, өзүмдүн жан дүйнөмдү байытып, акылымды, билимимди кенентип, тереңдетип, мен балдарыма кумир боло турган ата болгонго аракет кылам.
Мен ойлойм бүгүнкү сиздин сөзүңүздү уккан, эртең көрүүчү аталар, сиздер дагы ушундай ата болуңуздар. Балдарыңар башка бирөөлөрдү кумир тутууга, мындай башка альтернатива калбай калсын. Сизден өткөн кумир калбасын. Сиз үйдөгү бала үчүн эталон болгон, кумир болгон инсан сиз болуңуз. Бардыгыңыздарды балдарыңыздарга мээрим төккөн, балдарыңыздарды мээрим менен бактылуу балалык тартуулаган мээримдүү, үлгүлүү ата болушуңуздарды тилейбиз. Устаз сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик. Буюрса, эл агартуучулук миссияңызды уланта бериңиз. Буюрса биз сизди дагы эфирлерде чакырабыз. Баарыңыздарга ийгилик.